Üçün İskenderova Anara Kırgız-Orus Slaven Üniversiteti'nin ikinci kurs stüdenti sizlerge aytты. Саламатсыздарбы, мен Искендерова Анара, Кадымжай шаарынын Пүргөн айылынан болом. Мен бүгүн сиздерге Малина боюнча кыскача доклад окуп бермекчимин. Баарыңыздарга маалым болгондой, Кадымжай району эң эле малина өстүрүү менен белгилүү болуп келет. Түштүк региону боюнча Кадымжай малинанын мекени. Малинанын баалуулугу калориясы 46 килокалорий, белок 0,8 грамм, май 0,5 грамм, углеводдор 8,3 грамм, жана суу 84,7 грамм. Жана көптөгөн витаминдерге бай. Анан дагы малинанын пайдалуу касиеттерине көңүл бура кетсек, кан диабетине оң таасир берет, табитти көтөрүп тамак сиңирүүгө жардам берет, кан басымын түшүрөт, ревматизм жана буун ооруларына пайдалуу, мээге, жүрөккө жакшы жардам берет, аз кандуулуктун алдын алат, ичектердеги бактерияларды өлтүрөт жана башка көптөгөн оорулардын алдын алат. Кадымжай районунда болжолдоо менен бир жылда 400 тонна түшүм алынат. Статистика боюнча анын 200 тоннасы түштүк регион базарларына жөнөтүлөт, 100 тоннасы ошол түндүк тарапка алып келинет жана 100 тоннасы чет өлкөлөргө экспорттолот. Малинанын сезону июнь айынан тарта октябрь-ноябрга чейин созулат. Малина Кадымжайда эң эле көп өстүрүлгөнүнө байланыштуу кичи мекенибизге мини завод айтсак. Бул заводду ачуу менен көптөгөн кыйынчылыктардан алыстап, жана элдин көп бөлүгүн жумуш менен камсыз кылабыз. Айта кетсек, варенье өндүрүү бизнесин биринчилерден болуп, баштаган жана көптөгөн ийгиликтерге жетишкен чоң бизнесмен Шотланд Фрейзер Доертона айтсак болот. Ал биринчи апельсинден варенье жасаган, өндүрүү үчүн 5 фунт акча сарптаган акчасын 2 эсе кылып көбөйткөн. Ошондуктан биз бир эле варенье жасабай, компот, сироп, мармелад, йогурт, мустарды консервалап, өз мекенибиз Кыргызстанды камсыз кылып жана чет өлкөлөргө жөнөтүп, кичи мекенибизди өнүктүрсөк болот. Статистикага кайрылсак, Кадымжай районунда 400 тонна түшүм алынса, анын 180 тоннасын варенье жасайбыз, 150 тоннасын йогурт, сироп, мармелад ошондойлор жасасак, калган 70 тоннаны атайын малина тоңдуруучу муздаткычтарга упаковкалап, 100 граммдан 2 килограммга чейин салып сактасак муздаткычта, малина өз пайдалуу касиеттерин жоготпойт. Өндүрүү цехын ачуу үчүн малина сорттоочу жабдуу, жуучу идиш, варенье жасоо үчүн установка, даярдуу продукцияга көлөмдүү идиш, сууну ультрафиолеттүү жана стерилизациялоо, банкаларды жуучу жабдык, таралар үчүн стерилизатор, даяр варенье, компот куюучу жана бекитүүчү жабдык, таразалар, кант шекери үчүн эргек жана лотоктор, контейнерлер керектелинет. Банын акталуусу жабдыктарды сатып алууга, өндүрүү шаянттарын ижарага алуу, айлык төлөө жана башка каражаттар жана бир сменде 1200 килограмм өндүрүмдүүлүгү бар экологиялык таза сырьёдон варенье, компот, сироп, желе ошондойлорду жасасак болот. Аянты 150 квадрат метр болгон өндүрүштө 10-12 жумушчу иштейт. Түзүлгөн өндүрүш 18-24 айда акталат. Даяр болгон продукцияны башка региондорго, өлкөлөргө жеткирүү үчүн изотермикалык фургону бар жүк ташуучу унаа керектелинет. Жана айта кетсек, чет өлкөлөрдөн башка ар түрдүү Бристол, Кокон, Орбита, Беглянка сорттогу малиналарды алып келип, Кадымжай районунун бош талааларына эгип, бизнести андан да өнүктүрүп, быйыл кичи мекенибизди башка чет мамлекеттерге таанытып өнүктүрөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн